Кубаныч Бакиров да бул, э? Ооба. Ооба, 7 каналдан байланышып жатам сиз менен. Котош. Бүгүн бизди Кара Суудагы кандай Ленин атындагы мектеп чакырган атайынча. Андагы ошол буга чейин сиздин үстүңүздөн ушундай мектептерге кирип, баягы уруксаты жок эле кирип келип, жолук маселесин көтөрүп, биздин тынчыбызды алып жатат деген маселелерин айтып атат да, бул боюнча сиздин өзүңүздөн уга алды экенбиз. Макул айта берели, неме? Бизге биринчиден ошол жергиликтүү тургундар арызданган, жолук боюнча тыюу салып атат деп. Кара Суудан 4 мектептен 4 мектепке барганбыз. 4 мектепте тең мугалимдер өздөрү моюнга алышкан, чындап эле болбойт жолукка деп. Мектеп 4 мектепке эч кандай тосолук болгон эмес. Кирип эле чыкканбыз. Анан 5-мектеп Кара Суу шаарында случайно эле кирип калганбыз немеге. Ал 5-мектеп Кара Суу Ленин мектебинен эч ким чакырган эмес. Центрде бир мектепке кирип көрөлү деп киргенбиз. Кирсек, эжекелер бул мектепте жолук уруксат берсек, уруксат эмес деген. Анда бул мектепти тартыш керек экен деп тартып баштаганбыз. Анан директорго киребиз десек, директор обед кылып аткан экен. Обедтен кийин кирсек, киргизбей бизди болбойт деген иш жабып койгон, түшүп келергенбиз. Бул 5-апрелде болгон. Кийин 23-апрелде да барганбыз. 23-апрелде деле биз вообще күч менен чыгарып салган, ал деле интернетке чыккан. Кийин акыркы жолу майдын башында 12-синде бардык. Анда деле чыгарып салышты. Директор биз менен мындай качып жүрөт да бизденчи. Арыз жазгандыгы чын, ооба, сурак бергенбиз. Ошо канча мектеп, бир нече мектептер. Азыр сиздин негизде ошол баягы арыз жазганда сиздин үстүңүздөн арыз жазышты. Ошо охраннигинде коркутуулар болду. Сизди мечитке алып барып, аны охраннигин алып барып, атайын тизиретип элден кечирим сураган видеосун жарыялаган деген жөнүндө айтып атат да. Аны азыр угуп атам сизден. Охранникти коркутуу эмес, охранник өзү келип кечирим сурады биздин атыбыздан. Мен тура эмес сүйлөп коюп турмун, айылдагыларым бизди апасы келип, айылдагылар бизди көрүп, сен эмне кылтасың андай? Бул ишке эмнеге силер аралашып атасыңар деп, айылдагылар бизди катташпай коет деп апасы жалдырап келди да өзү. Сен мен анын эмне деп сүйлөгөнүн көргөн эмесмин, өзү интернет камерага прямой эфирге өзү эмне деген, Кара Сууда бастырбай коем деген сөздөр айткан экен. Аны мен кийин көрдүм, кечке мал. Анан айылда бизди батырбай коет, биздин айыл элиңдей деп апасы жалдыргандан болду, видеону алып коебуз, анда кел, анда сени кайра жакшы көрсөтүп коелу деп намаз окуп кеткен. Үкө айтты, мен намаз окуйм, өзүм деле мындай жакшымын деп неме кылды. Анан мешитке намаз окуп, анан өзү кечирим сурады, элден кечирим сурады, бизден эмес. Бизге эмне кечирим сураса сурабай эле коерсуң, ошо биринчи видеосун калтырып коет элек. Просто өзү биринчи видеосунан өзү уялып калыптыр да. Мен тура эмес сүйлөп коюптун, түшүнбөй калыптым деп. Анан кийин экинчи видеону да өчүрүп койгула деп сураганда өчүрүп койдук. Биздин оюбуз жаман болсо биринчисин өчүрбөй эле коет элек, биринчи видео кала берет эле. Анан могу эме боюнча дагы айтты да, күзөтчү ошол сиз кечирим суратты деген жөнүндө айтып аткан күзөтчү бул ошол баягы Кара Суу райондук прокуратурасына сиздин үстүңүздөн арыз менен кайрылды беле? Күзөтчүлөр менин үстүмөн арыз кайрылган мен угуп элекмин. Мага мугалимдер арызданганын гана билем. Мен күзөтчүнүн үстүнөн мен арызданганмын. Ал 23-апрелде киргизбей койгону боюнча ал мыйзам бузуу жасаган деп туруп мен арызданганмын. Ал боюнча беттештирүү болгон, сурак болгон. Ал боюнча тергөө жүрүп атат азыр деле. Мен үстүмөн мугалимдер жазганын гана билем. Ошо Кара Суу районунда бир нече мугалимдер жазганын билем. Анан ал боюнча ошо кайсы статья, бейбаштык, хулиганство статьясын неме кылышты окшойт, адашпасам. Ошол негизи иш Кара Суу райондук прокуратурасында карап атат да? Жок, прокуратура эмес, РОУда да карап атат. Негизи ошол сиздер баягы күзөтчү сиздин үстүңүздөн арыз жазганын эми угуп атасыз, э? Сиздердин угуп атам, ооба. Жанагы өзбек балабы, ошо жаш балабы, ошону айтып атасыңарбы? Ооба, эки күзөтчү тең арыз жазыптыр да сиздин үстүңүздөн. Жок, азыр угуп атам, арыз жазганын азыр угуп атам. Биз ар бир катамызды видеого тартып интернетке чыгарып атабыз да. Ал жерге сиз эмне максатта бардыңыз эле? Анан мен ушундай уруксаат ошол боюнча да биз биринчи барганыбызда эжекелер ошо хижапка мүмкүн эмес деген. Андан тышкары биз видеого да чыккан, кыздар хижабын чечип кирип атканын көргөнбүз. Сурамжылоо жүргүзгөндө алар бул мектепке хижаппен киргизбейт деген интернетке чыккан. 23-чү немеде барганда да көргөнбүз, жолугун чечип киргенин. Кече майда барганда да мен өзүм лично көрдүм, жолугу бирөө чечкенинчи. Биз болгон директордон сурамжылоо жүргүзөбүз дегенбиз да. Эмнеге ушул тыюу салып атасыздар? Эмненин негизинде? 2-3 эле сурообуз. Анан суроого жооп берсе кетет болчук. Ушул күнгө чейин бир да мектепке биз сабактарга кирип, сабак билим берүүсүнө эч аралашкан эмеспиз. Болгону
жолукка байланыштуу гана суроолорду берип атабыз. Интернетке чыгарып атабыз. Анан болду ошо эле. Болгону киргизбей атат. Мугалимдер болсо сиздин дарегиңизге ошол биздин дарекке дагы ар кандай терс пикирлерди айтты. Анан эмнеге киргизбейсиңер деп бизден уруксат сурабай эле кирип келди. Биз эсli жакшынакай сүйлөп, бизден эмеңизге туура келсе биз киргизмекпиз деп ошондой. Жок, бизге чыкпайса, сүйлөшкөн чыкпайса кантип биз сүйлөшөбүз? Карасуу Ленин мектеби даже чыкпай атат да директор бизге. Бирде 23-февралда видеодо турат. Өзү сырттан келди, эжеке десек, эшик ачты эле кирип кетти, даже сүйлөшүүдөн качып жүрөт койсу. Анан алар айтып атат, ушул биздин мектебибизге аябай жаман бир эме алып келип койду, биздин дарегибизге алып келип койду. Анан биз негизи жолукка уруксат бергенбиз, окуучулар мурун ошондой талап болчу, баягы жолугун чечип кирип, анан азыр негизи андай нерсе жок бизде деп айтып атат да. Ошону чыгып туруп бизге жок деп директор качпай эле жок деп айтып койсо болот го. Өзү ошону түшүндүрүүдөн эч качып атпай. Биздин биринчи видеобузда деле эшигин жаап бизди киргизбей койду. Биринчи 5-апрелдеги видео 23-апрелде деле качып кеткени көрүнүп турат да. Кече акыркы жолу майда барганыбызда деле чыгарып салды, сүйлөшкүсү келген жок да. Телефон билбесек, аты жөнүн билбесек кантип байланышабыз ал директор менен? Өзү айтпаса, анан мектепти биз ошо мектептин өзүнүн ошо мамилесин как есть болгондой эле элдерге интернетке чагылдырып берип атабыз ошо эле. Анан башка кызыкчылык жок. Окуучулар укуктары бузулбай калса эле ал мектепти эч ким эстебейт деле. Демек аны чагылдырып берүүнүн максаты бул ошол жолук маселеси мектептерде көтөрүү болду сиздин? Жок, маселени чагылдыруу өзү бул 200дөн ашык мектеп менен иш алып бардык. Башында чагылдыруу оюбузда жок эле. Болгону арыздардын негизинде чара көрүлбөй атат, районолор чара көрбөй атат. Бул бир. Экинчиден укук бузуулар токтобой атат. Биз арыздангандан кийин окуучуларга кысымдар болуп, кемсинтүүлөр болуп, ата-энелерди кайраштырып балдарына. Бизде фактлар көп да. Анан прокуратура мындай тийиштүү деңгээлде чара көрбөгөндөн айла жоктон интернетке чыгарууга мажбур болгонбуз да. Анан интернетке чыгаргандан кийин көп мектептерден бизге кабар келген. Интернетке чыккандан кийин эжекелер мындай элдин немесинен, сын пикиринен коркот экен деп окуучулар бизге көп рахмат айткан окуучулар көп да. Интернетке чыккандан кийин ыз ичүү токтоп калды. Рахмат байке, нары болду, токтотуп коерүңүз деп өтө көп мектептерден келген. Бир мектепти интернетке чыгарып койсо кыз ичүү болуп, анан кыз үчүн өздөрү кылып атышат да. Анан башка мектептер кой бизге да келбесин дейт. Бир-эки мектептерге биз байланышканда интернетке чыгарба, бул маселени жөн эле чечип коебуз деген ошо эле. Интернетке чыгаруу болгон ошол коомчулукка, балким тийиштүү жогорку кеңеш депутаттарына жеткирүү. Ошо интернетке чыгаргандан кийин депутаттар сүйлөп атпайбы? Парламентте, карап койбойсуңарбы? Эмне деген бул неме? Анан ошондон кийин билим берүү министри чара көрүп атпайбы? Ага чейин билим берүү министри канча каттарыбызга жооп бербеген эмес. Анан кийин ошо өкмөттүн, аппарат, президенттин каттарына, анан ошолордун хаттын негизинде анан жооп берип атат да. Атак башында катыбызга даже жооп берген эмес. Бирөөсү чалып деле койгон жок да. Анан эч ким тийиштүү мамлекеттик органдар чара көрбөйт гана айла жоктон интернетке чыгардык. Чыгарганда да алардын переговорлорубузду, сүйлөшүүлөрүбүздү, алардын сөздөрүн айла жок чыгардык. Жок деген ушу эч болсо эл билсин бул кандай мугалимдер экенин, эл билсин деп ошо эле. Атак биз алардын жеке жашоосу, жеке немесин эмес, кызматтык мамилеси, кызматтык жанагындай кандай кесиптик жанагындай качестволоруна гана басым кылып атабыз да. Мугалимдик мыйзам боюнча биз толук правбыз бизчи. Анан алар айтып атышат да, булар ушул биздин укугубузга шек келтирген окуучулардын тынчын алды демек. Демек булардын баарын сиз четке кагасыз, Окуучулар менен биз болгону ошо кире бериште окуучулардан сурашыбыз мүмкүн. Не болуп атат, кандай бул мектеп кандай деп. Анан биз сабакка кирип, давай чыккыла, сабактан чыккыла деп бир да кандай болгон эмес. Ушул күнгө чейин сабакта үзгүлтүккө учраткан жокпуз бир дагы. Сабакка эч качан кирген эмес, оюбузда жок. Билим берүү немесине эч аралашпай атабыз. Кантип билим берип атат бизге вообще кызыктуу эмес. Болгону ошол билим алып жаткандардын дин тутуу эркиндигин бузбаса эле болду. Анан намысын коргой турган сот коргойт, сотко берсе болот бизди. Биз алардын намысына сабатсыз деген сөздү колдонуп атабыз. Булар өзүнүн укук милдеттерин билбегени үчүн сабатсыз деп айтып атабыз да. Укук милдеттерин билбеген. Ошол сиз дагы ошол мугалимдердин үстүнөн арыз жазгансыз ошол мектепке? Мен только ошо билим берүү министрине, прокуратурага жазып атам. Прокуратура көп учурда чара көрүп атат, бирок жумшак эле чара көрүп атат. Ошо районолорго ошо чара көрүңүздөр деп атат. Районолор бизге вообще жооп бербей атат. Эскертүү берилди, жоксо сөгүш берилди деп районо вообще жооп бербейт. Прокуратуранын каттары эле келип атат. Биз районого сунуш бердик, эскертүүлөр берилди, кайталанбайт. Бирок кайталанып атат. Ошо Кара-Сууда Тельман деген мектепте мисалы 2 жолу биз арызданганбыз. Дагы азыр деле мисалы кысым болуп атат. Азыр деле. Мына Ленин мектебинде Кара-Сууда ата-энелер кайраштырып, чогулуш уюштурушуп,
ата-энелер кегиле, блогерлер келиптир, кегиле давай келе кагыла деп жана бизге биз бейтааныш адамдар бизге жиберип атат да, алардын голосовойлорун, видеолорун жиберип атат да бизгечи, биз тааныбаган адамдар. Кубаныч байке, ошондо сиз баягы эми мектеп администрациясы жолукка уруксат бербөө талабы боюнча кайрылып атасыз да, баягы юридикалык жактарга? Биз ооба прокуратура, билим берүү министрлиги, акыйкатчыларга кайрылып атабыз. Арыздар бар, ушул күнгө чейин 200дөн ашык мектеп боюнча арыз жазганбыз. Арыз менен эле чектелип калат элек, эгер чара көрсө интернетке деле чыкпайт болчу. Арыз негизинде эле билим берүү министри сразу эле чара көрүп, бир экөөсүн сөгүш жарыялап койсо, интернетке чыгарганда эле зарылчылык болбойт эле. Демек, мугалимдердин ошол сын пикирине, баягы мугалимдердин дарегине эч кандай баягы терс сын пикирлер айтылган эмес, алардын баары четке кагылып атат. Жок, сын пикирлер бар, да, алар өзүнүн мугалимдик милдетин аткарбай атат. Билим берүү мыйзамдарын бузуп атат. Алар ошо мыйзамдарды билбеген аз келгенсип, билгиси да келбей атат, даже сурап койгон жок да, мыйзамдарды берчи, кандай бир көрөйүнчү деп кызык болгон жок, даже мыйзамдарды сыйлабай атат. Мектепке киргизбей атат болсо, мектепке кирүүгө тыюу салынбайт. Эми бар эмес, саналуу эле бир экөөсү эле киргизбей атат. Ошо Кара Суу, Базар Коргон. Калгандары баары киргизип эле жапжакшынакай тосуп алып узаткан мектептер деле бар. Районолор деле бар. Кээ бир районолор ака, бизде мыйзам бузуу болсо мага өзүңүз айтыңыз, нарак беракка чалгылдыраңыз, мен өзүм эскертип берем. Кааласаңыз мугалимдерди топтоп берем, сабак закондорду түшүндүрүңүз деген районолор деле бар да. Ошо Ленин районундагы мектеп боюнча, алло? Да. Ошо Ленин районундагы мектеп боюнча алар сизди киргизбей, ошондой охранниктер менен талаш тартыш жаралып, мугалимдери ошондой кысымга алып, анан окуучуларды чындап эле жолук салдырбайбы экен? Биз жолук салдырбаган, биз жолун чечип кирип атканыбызды көрүп атпайбызбы мектепке, коросуна? Алар өздөрүнүн каалоосу менен чечпейт эч качан. Ито 5 апрелде видеодо айтып атпайбы, мектепте уруксат бербейт деп, окуучу балдар деле, кыздар деле айтып атат. 23 апрелде деле ал видеого тартылды. Кече майда деле мен өзүм лично көрдүм. Кыздын жолун чечип кирген көрдүм. Бирок азыр айтып атат, ошо охранник өзү айтты, Аятулла деген бала. Жок, уруксат берилип калды, силердин 1-2 жолу келгениңер уруксат берилип калды дейт. Азыр неме жок дейт, азырчы мындай. Азыр ошондой окшойт деп ошо ойлоп атам, билбейм, бирок балким чечип киришип атабы, чечпей киришип атабы. Адат менен чечип кирип аткандар болушу мүмкүн, бир экөөсү коркконунан. Мында ат дөшө ыраза бербеген үчүн. Айта бериң. Сиз ошол биринчи баягы тургундардан сурап көргөнсүзбү, жолук маселеси, анан мектепте ушундай дегенден арыз түшкөндөн барып карап атасызбы? Жок, Ленин мектебине эч ким арызланган эмес. Ага биз кокустан эле кирип калганбыз. Жолубуз туура келип калып, Кара Суунун центринде да бир мектепке кире койлуш деп. Атак биз Кара Суу районундагы башка 4 мектепке киргенбиз. Аларга бизге кайрылуу маалымат келген, бизде ушундай кысым кылып атат деп видеого да сүйлөп беришкен алар окуучуларчы. Эжекелер өздөрү деле болбойт деп айткан видеого. Мындай маалыматтар тастыкталган. Кара Суу, Ленин биз кокустан кирип калганбыз. Айдын бир да ата-эне бизге кайрылган эмес, азырга чейин бир да ата-энени тааныбайбыз. Просто эжеке өзү айтты да, өзү видеодо бар, интернетке чыккан да. Түшүнүктүү. Ошондо сиз башка Кара Сууда башка мектептер ушул жолук маселеси каралбай атат дегенден барып ага кокусунан калып калган экенсиз, Ленин мектебине биз кокустан эле киргенбиз, эч ким арызланган эмес айдан. Түшүнүктүү. Азыр биз 2-3 тарап кылып беребиз албетте. Сиз аты жөнүңүз, кызматыңызды айтып коесузбу? Кубанычбек Бакиров, укук коргоочу. Мен азыркы сүйлөгөндөрдүн баарын чагылдыра бергиле, чыгара бергиле. Рахмат чоң. Рахмат, мейли.